Балдар кооптуу жерде калышты. Бишкекте балдар бүтпөй калган имараттын 9-кабатында ойноп жүрүшөт. Соц түйүнгө тараган видео Жалгичи районундагы номер 72 мектептин жанында тартылган. Видеодо мектеп жашындагы балдар төмөн карай таштанды ыргытып жатканын байкоого болот. Бул курулуш көптөн бери бүтпөй турат. Тургундар балдарга бир нерсе болсо ким жооп берет деп тынчсызданууда. 3 баласын саткан. Балдарды Кыргызстандан мыйзамсыз алып чыгуу, балдарды сатуу фактылары боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 2 адамга сот өкүмү чыкты. Буга чейин Казакстандын жараны жана анын шериги болгон кыргыз жараны кармалган. УКМК билдиргендей, Казакстандын жараны Израилдин жараны менен сүйлөшүп алып, кыргыз жаранынын 3 жашы жете элек баласын сатып алган. Андан кийин балдарды жылаңаштап сүрөткө тартып, мессенджер аркылуу чет өлкөдөгү 3 жактарга жөнөткөн. Мындан тышкары дагы бир кыргыз жаранынын 2 баласын толук камкордукка алууга уруксат алып, аларга карата да ушундай уятсыз аракеттер жасалган. 12 мартта райондук сот Казакстандын жаранын 12 жылга жана 3 баласын саткан кыргыз жаранын 11 жылга эркинен ажыратты. Афганистанда селден каза болгондор көбөйдү. Афганистандан өчүрүлгөн жаандан улам болгон сел жана жер көчкүдө 130дан ашык адам каза болуп, 190дон ашууну жаракат алды. 12 күндөн бери токтобогон жаан өлкөгө чоң зыян алып келип, миңдеген имараттар кыйрады, мал жандыктар да кырылган. Учурда куткаруучулар жабыркаган аймактарда иштеп, жардам көрсөтүү уланууда. Кузовдон учуп кеткен жоокердин абалы айтылды. Өлкө башчынын Баткен облусундагы өкүлчүлүгү анын абалы оор экенин билдирди. Жандандыруу бөлүмүндө жаткан жоокер бүгүн операция болот. Аны Ош менен Бишкектен барган дарыгерлер жасайт. Зарылдык болсо бейтап Борборго жеткирилет. Облус башчысы ата-энеси менен жолугуп, өзүнөн да кабар алган. Белгилей кетсек, аталган аскер унаа секиргенде борттон учуп кетип кырсыктаган. 1,5 миллион сом жоголду. Окуя Бишкектеги кафелердин биринде болгон. Уурулук фактысы видео байкоо камерасына түшүп калган. Милицияга арыз жазган киши чөнтөгүнөн 450 000 сом алдырганын айткан. Учурда шектүү кармалды. Ал мурда да ушундай кылмыштар үчүн бир нече жолу соттолгон.